Талас шаарынын так ортосунда орун алган бул курулуш 2 жыл мурун башталган. Учурда экинчи кабаты көтөрүлүп, дубалдар туруп калды. Бул имарат курулуп бүтсө, заманбап китепкана болот. Китепкананын ар бир кабаты китеп текчелер, орундуктар, аңгемелешүү бөлмөлөргө эсептелинген. Талас шергесинде чоң бир проекттеги бир китепканабыз салынып атат. Себеби ушул убакка чейин башка бир аймактарда, башка бир жерлерде балким китепканалар жок эмес, бар. Бирок бул биздин бүтүп аткан китепканабыз. Биз ушундай бир сыймыктануу, мактануу менен айтабыз, бир өтө бир чоң. Орто Азияда жок китепканалардын бири, эң алдыңкысы китепканаларда болот деп ишендире алабыз. Китепкананын курулушуна толугу менен Бишкекте жана чет мамлекеттерде эмгектенип жүргөн таластык азамат уулдар колдоо көрсөтүүдө. Буюрса мына ушундай чоң курулушубуздун артында уучубуз куруп эмес. Эртеңки күнү дагы ушул курулуш бүткөндөн кийин ушул жерден илим алган, билим алган жаштарыбыз дагы да бир өзүнүн салымын кошот деген ишеничтебиз. Ар ким өзүнүн ушундай бир салымын кошуп кете турган болсо, Талас жергеси ошонун катарында кыргыз эли, мамлекети жери бир өркүндө өсүп, эң алдыңкы өнүгүп өскөн мамлекеттердин катарына кошулат деген үмүтүбүз зор. Таластык бир туугандарыбыз, руху, духу, каны таластык, бирок жашаган жери Бишкекте, Европада, Америкада жүргөн мекендештерибиз, туугандарыбыз салым кошуп атат. Эмне демекчибиз? Бул китепкананын курулушу менен. Бул китепкана негизи алгачкы 3 багытта китептер менен толтурулат. Заманбап талапка ылайыктуу англисче, орусча, ошонун жанында кыргызча китептер жыйма болот. Буюрса, жаш муундарыбызга жакшы бир жол көрсөтүүчү болуп калалык деп ар бир инсан ниет кылсын. Ошонун жанында баягы мамлекетибиз бизге эмне кылып берди эмес, биз мамлекетибизге эмне кылып бере алабыз да колубуздан кандай жардам келет деген агаларыбыз, эжелерибиз, инилерибиз көп чыга берсин. Учурда бул курулуштун негиздери аяктап калды. Алдыда дагы жакшы тилек менен иш уланат. Салика Садиева, Калмурат Мейманбеков, Ала 24, Талас облусу.